Ayakla sen çok yapmışsın diyor. Biz berбейбиз аны сунушту сиздер бересиздер. Жок, ал айып пулдун өлчөмүн мыйзам чыгаруучу орган бар, жогорку кеңеш, жогорку кеңеш карайт. Күнүнө канча акча түшүп атат силерге? Бизге түшпейт. Вега компаниясы Түшпейт. акча албайсыздар. Албайбыз. Штрафтарды түшүргүлө. Биз төлөбөйбүз. Уже дефолт. Коррупция жоюлат. Жоюлган. Акыркы жолу канча төлөдүңүз? Мен төлөгөн жокмун. Жакындарыңыз. Мен төлөгөн жокмун. Анткени мен мыйзам бузбайм да. Таптакыр жакындарыңыз да төлөгөн Вообще жок. бузган жок. Могу айып пулдар боюнча айтып коесуз бугай. Жооп берип койбойсузбу эми? Мен төлөгөн жокмун. Мен машина айдабайм мен. Жакындарыңыз сизге таандык унаалар канча айып пул төлөдү? Менин кыздарым айдайт. Анча нарушитель дейт бирөөсү 1 жылда 3000 төлөйт окшойт. Мен нарушение кылбайм мен. Мен өзү негизги адистигим транспорттукмун. Бир да жол нарушение деп бериңизби? Же бир жолу нарушение болуптур. Это баягы передвижной мен көргөн эмес экенмин. Мен вообще чындыкты айтсам, акыркы мезгилде мен төлөгөн эмес. Таптакыр төлөгөн жоксузбу? Таптакыр төлөгөн. Чындык. Жакындарыңызчы? Жакындарымды что-то сурап туруп, бирок төлөдүк, по-моему. Бир жол төлөдүм. Акырын айдым, 60-тан ашпайм. Жакындарыңыз канча төлөдү? Я, Жакындарыңыз. билбейм бирдеке. Ушул айып пул азбы же көппү? Өлчөмү негизи. Ошо мындай тартип кылыш үчүн көп эмес. Жакшы эле, Жакшы эле. Негизи сиз акыркы жолу канча айып пул төлөдүңүз? Төлөй элек. Мен каяла бузган жок. Кээ бирлери кымбатыраак да, бирок кээ бирлери баягы адам өмүрүнө коркунуч алып келгендерди биз катуу кармашыбыз керек. Андан эми башка жеңилдете турган жагдайлар бар ал жерде. Сиз канча жол төлөдүңүз акыркы жолу? Мен бир 3 жол төлөгөндөн кийин нарушение кылбай калдым. Жок, мен жол эрежени бузган жокмун. Штраф төлөгөн жокмун. Мен ойлойм, негизги Жакындарыңыз төлөдүбү? жакындарым, Ачылгандан бери коопсуз жагы. жолдошум төлөдү бир-эки жолу. Сиз акыркы жолу канча төлөдүңүз эле? Мен балдарым төлөдүм, анда айдап машина айдап. Негизи кымбат эмес багай? Эрежени бузбаш керек, мен оюмча. Биринчи кезек. Эгер эрежени бузбаса, ага мындай айып пул келбейт. Ал жанагы сиздерге өтүп мен кээде бузганды төлөйм да. Жанагы тез төлөсөм 50% жеңил деп коет. Бирок адатта мындай бир айда бир 2 жолу, 1 жолу бузган үчүн болот. Ошондо мындай төлөшкө турат. Кымбат. Сиз айткандай кымбат. Сиздер бекиттиңиздер болсо. Биз бекиткенбиз, кымбат. Бирок Качан азайып? эгерде эрежени бузбай, жанагы сиздер көтөрүп аткан канча жерлерде түшүнүксүз жерге өтпөйбү? Ошолордон бузса, менимче мындай элге биз сиңиришибиз керек да. Сиз нааразы болуп жаткан айып пулдардын өлчөмүн дал ушул жогорку кеңеш бекитип берген. Алар деген сиз алып жаткан айлыкты кирешени өздөрүнүкүнө салыштырып алгандай. Болбосо элдин социалдык экономикалык абалына дал келбеген айып пул өлчөмдөрүн бекитмек эмес да. Сизди кыйнап жаткан айып пулдун өлчөмүн арзандатуу жөнүндө азырынча камыныша электей. Штрафтардын өлчөмү жанакы бул аябай эле жогору биз үчүнчү бир карапайым элге же айлыгы жок болсо, же иштеген ишибиз болбосо, же пенсиябыздын кебетеси 3000 сом болсо, анан булар 10 000 сомдук, 16 000 сомдук штрафтар салып турса, бул просто элдин жонунан кайын шалган болуп атат. Ушуну бир теске салган бир киши барбы бизде? Мына жаңы бийлик келди. Мына эң оңолобуз деген сайын эле канча элдин канын соруп атат буларчы. Келсең булар система билет, биз билбейбиз деп мына тура беришет экен. Мен кимге бар? Мен мисалы үчүн мен акча айлыгым жок болсо, ошону каяктан алып төгүшүм керек мен мисалы үчүн. Долбоордун авторлору, эксперттер, адистер жол кыймылы боюнча тарифти бекитерде кандай экономикалык негиздемеге таянышкан, элдин социалдык экономикалык абалын канчалык эске алган, киреше булактары, алган жөлөк пул, пенсия жана башкалар менен айып пулдун көлөмү салыштырылганбы? Ушул өңгү бир топ суроолор ачык бүдөмүк бойдон калууда. Вега компаниясы менен келишим түзгөн маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети коомчулукту кызыктырган компания менен өкмөттүн ортосундагы келишимдерди көрсөтүүдөн эмнегедир баш тартып, билбейм деген жооп менен кутулгусу келди. Мушташасың мен. Жок, мушташпайм мен. Сиз түртүп атпайсыз. Суроого жооп берип коюңуз да. Бааларды ким койгон бааларды? Менен сурайсың. Мен кандай? Ким койду ошо бааларды? Мен ким койгон? Ошону уташтырып берсин мага да. Жок, силердин Келишим жок ага. Ким койду анда? Бул жерде комиссия болгон. Комиссия караган. Коопсуз шаардын келишими менен айдоочуларда жолдо жүрүү, унаа айдоо, жол эрежелерин сактоо маданияты аз да болсо калыптана баштагандыгы жакшы жышаан.
Бирок шаардын инфраструктурасы, жолдордун тардыгы, сапатсыздыгы, андагы белгилердин жетишсиздиги, автоунаалардын көбөйүүсү сыяктуу бир топ көйгөйлөрдүн ачыкталуусу бул системага анчалык даяр эмес экендигин далилдеп койгон жокпу? Эң кызыгы Вега компаниясы кайсы бир жол эрежесин бузган фактыны оңой эле жокко чыгара алгандыгында. Мында деле ошол метод колдонулган. 91 айыптын 90-ы жокко чыккан. Уялыптыр. Ылдамдык үчүн 500 сом айыппул төлөптүр. На труба нарушена. Скорость. Лебединовкада. Вот мына. Кесотпай мынаны көрдүңүз. Двойной полосаны. Поднига бул отмена этти. Дал ушундай көрүнүштөн соң коомчулук кимге ишенет? Камерага түшкөн үлкөн чиновник же коопсуздукту убадалаган компания өзүнө тиешелүү айыппулдарды оңой эле жокко чыгарып жатса, каяктагы адилеттүүлүк, чындык жөнүндө сөз болсун. Элиңдин келечегин бүгүн ойлон, ал үчүн мекениңди сүйүп ойгон, жеңишке жете алабыз эңсеп жүргөн, элимди жан дүйнөңдү кенен койсоң, тар жолдо тайгалган канча жандың, багыттан алга деген чарчабаган, сырга оштоп күйрө